Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Урматтуу достор, туугандар, кино сүйүүчүлөр. Манакей канча жылдан бери ушу Аллахтын жардамы менен кино чөйрөсүндө жүрөбүз. Аллахтын жардамы менен ушундай актёрчулук, андан кийин режиссерлук кылганга ушундай бир учурлар болду. Көркөм тасмаларды тарттык, кыска метраждуу тасмалар тарттык, документалдык тасмалар тарттык. Ошондой эле эл аралык кинофестивалдарга да катышып, ал жактан байгелүү орундарды алганга дагы Аллахтын жардамы менен жетиштик да. Аят 2, Аят 3 тасмаларын элдер көрүп, кандайдыр бир деңгээлде таасирленишип, ушу көчөдөн мага жакшы алкыш сөздөрүн айтып, каалоо тилектерин айтып, баталарын берип жүргөнү бул мен үчүн абдан жоопкерчиликти сездирүү болду да. Элдер ушундай тасмадан таасир алып атыптыр. Демек, бул дагы Аллахтан болгон өзүнчө бир неамат, белек. Муну колдонуп, жакшылыкка пайдаланыш керек деген ой сезимдер пайда болду. Ошол ислам жактан бир айлык курсту бүтүрүп, билим алганга аракет кылдык. Анан ошол жакта жүрүп, жакшы ой пайда болду. Ал эмне ой? Кино тартуу. Жамандыктан кайтарып, жакшылыкка чакыруу. 2 жыл сценарий жазылды. Анан команда топтодум. Командада дагы мыкты, ушундай бир жакшы энергиясы ашып ташкан, адискөй, жакшы балдар топтолду, иншаллах. Эми биз ошол тасманы жарыкка Аллахтын жардамы менен чыгарганга аракеттин үстүндөбүз. Жакшы тасма, жакшы каражатты талап кылгандыктан биз көптөгөн ушу мусулман бир туугандарга, байке инелерге, кайрымдуу инсандарга кайрылдык. Анан альхамдулиллах, Аллах ыраазы болсун. Москвадагы жөнөкөй ушу бычмачылардан баштап, тикмечилерден өйдө ошо кичинеден болсо жардам кылышып, анан биринчилерден болуп ушул Код курулуш компаниясы ушу ири суммадагы ушу жалпы каражаттын бир кандайдыр бөлүгүн жаап бергенге даяр болушуп, Жомарт ажы өзү жылуу кабыл алып, ошол өзү ойлорун айтып, каалоо тилектерин айтып, бизге Кудай буйрса жакшы жардам берип жатат. Ошондуктан биз ыраазычылыкты бардыгыңыздарга билдиребиз. Өзгөчө ушу Код курулуш компаниясына, Жомарт ажыкемме Аллахым ыраазы болсун. Иштеп аткан ишиңиздерге Аллах таалам береке берген болсун, иншаллах.